Mınabıl залга bakpayбыз, жанагың 3000 кишилик чоң залды эртелетип куруңуз. Ошо мамлекеттин өзөгүн манасчыларды угуңуз, манасты көккө бугуңуз. Анан акындан чындык угам деп, акыйкат жолдо турам деп. Дал ушундай парыз көкүрөгүбүзгө орноп, кандай кылганда бири-бирине байланыштуу, ажырагыс эки мурасты кийинки урпактарыбызга калтырабыз деген маселе жаралып, бүгүн биз сөз кыла турган Манас театрын түзүү демилгеси көтөрүлгөн. Мындан туура 3 жыл мурда Манас театрын ачуу боюнча токтом кабыл алып, андан көп өтпөй атайын жарлык менен ага улуттук макам ыйгарып, 7 миллион кыргыз журтчулугуна аты белгилүү манасчылардын, дастанчылардын, кыргыз казакка гана таандык болгон айтыш өнөрүн аздектеп багып жүргөн уул кыздарыбыздын башын бириктирдик эле. Кудайга шүгүр, аз гана убакыт өтсө дагы аталган театрдын өнөрпоздору камчы салдырбай иштеп, бир нече республикалык, эл аралык деңгээлдеги айтыш, кароо сынак, фестиваль, концерттерди өткөрүү менен жамы журтка таанылып чыга алышты. Ошондой эле бул жаш театр креативдүү долбоорлору менен Түрксой, Түрк академиясы, Түрк маданияты жана мурасы фонду, Маданий шериктештик фонду, Интерньюз сыяктуу эл аралык уюмдар менен кызматташа баштаганы бизди кубандырбай койбойт. Мындай демилгелүү жаштарыбыздын иш аракеттерин ар тараптан колдоо максатында Манас театрына жаңы имарат салып берүүнү ниет кылган элек. Бүгүн ошол ниетибиз ишке ашып, 1 жыл мурда башталган курулуш аяктап, Манас театры жаңы имараттуу болуп олтурат. Улуу өнөрдү алып жүргөндөрдүн өнөрканасына ак жол каалаймын. Түбөлүгү түз болуп, мүлдө кыргыз журтчулугуна ак кызмат кылгандардын ордосуна айлансын. Мына ошондуктан жалпы кыргызстандыктарды улут сыймыгы болгон Манас эпосубузду, аны менен бирге эне тилибизди, төкмөлүк өнөрүбүздү кеңири жайылтууга зор салымын кошуп келаткан Манас улуттук театрынын имараты болушу менен чын дилимден куттуктаймын. Республикабыздын 7 дубанындагы манасчы, дастанчы, төкмө акындардын дээрлик бардыгы бүгүнкү күндө мамлекеттин камкордугунда. Заманыбыздын залкарлары Назаркул Сейдрахманов, Жолболду Алыбаев, Табылды Актанов, Замирбек Үсөнбаев, Түгөлбай Казаков, Рахматулла Козукеев өңдүү кайталангыс таланттар театрдын көч башы болуп эмгектенип келет. Айтуучулук өнөрдү жаштайынан багып, улуу устаттардан алган сабагын кийинкилерге татыктуу өткөрүп берген, көз өтүп кетсе дагы сөзү, ыры, манасы арабызда жүргөн мүлдө кыргыз казакка таанымал төкмө акын, манасчы, обончу, актер Элмирбек Иманалиевке эмгек баатыры Кыргыз Республикасынын артыкчылык даражасын ыйгаруу боюнча жарлык чыгаруу чечимине кол койгон. Мындан сырткары рухий дөөлөттөрүбүздү кийинки муунга жайылтууга салым кошуп келаткан уул кыздарыбыздын дагы эмгектери бааланып олтурат. Урматтуу Манас театрынын чыгармачыл жамааты, жан дүйнөсү Манаска, айтышка суусаган, жамы журтубузга мыкты чыгармаларды тартуулап, элибиздин руханий дөөлөтүн арттыруу максатында жасап жаткан далалатыңыздар үчүн сиздерге чын ыхласымдан ыраазычылык билдиремин. Ишиңиздер илгерилеп, чыгармачылык эргүүңөр арта берсин. Кыргыз баласынын канындагы Манас атабыздын айкөлдүгүн, баатырдыгын, берешендиги менен кеңпейилдүүлүгүн, адилеттүүлүгүн ойготосуңар деп мен сиздерге бекем ишенемин.
үлгүсү жок, отуруп айта турган атайын орун жок, сырттан келгендер үчүн, өзүбүз үчүн деле атайын орун жок деген маселелер көтөрүлгөн. Кудай буюрса шайлоодон аман эсен өткөрсөк бул маселени карайбыз. 6 айдын ичинде чечсек болот деген дал ошол айтылган убадасына туруп, сөзүнө туруп, заматта президент болуп келгенден кийин өзүңүздөр көрдүңүздөр, Манас айтуу менен келип аянтка өзү ант бергенде дагы Манастын тегерегинде болуп, андан кийин театр ачылды, театр ачылары менен улуттук деген макамды тапшырды. Манасчылардын өзүнө эле эмес, манасчыларга, акындарга, дастанчыларга бардыгына камкордук көрүп, алардын баарын айлык менен камсыздады. Эми мүнтүп өргөсү көтөрүлүп отурат. Бул жерде 300 орундук концерттик залы менен, 16 бөлмөсү менен, залкарлардын өнөрканалары менен машыга турган, даярдана турган, бизге келген жаштарды өстүрүп тарбиялай турган бардык шарты менен имаратка ээ болуп, Кудай буйрса жакшы жумуш. Улуттук Манас театры мындан ары ишмердүүлүгүн кыргыздын руханий дөөлөттөрүн жайылтуу, аны сактоо боюнча ишмердүүлүгүн алып барат. Өзүңүздөр билесиздер, буга чейин биз бир жолу бир эксперименталдык спектакльди коюп көргөн элек. Мындан ары аны дагы улантабыз. Бирок биз спектакльдерге эмес, ушу айтуучулуктун өзүнүн театр адына актера деген байыртан келе жаткан бир афоризмибиз бар. Ошол нерсенин негизинде сапарыбызды андан ары көздөй улантып кете беребиз. Биздин театрыбызда айтыштын классикалык үлгүлөрү, дастандар, ыргүү, ушул жанрдагы гана чыгармалар негизинен орун алат. Спектакльдерди болсо биз кое турган болсок, мюзиклдер менен же болбосо жаңыча бир батыштын жана ошондой эле чыгыш элдеринен келген коюлумдардын гана негизинде коебуз. Негизги персонаж, негизги каарман бул дээрлик толугу менен айтуучу өзү гана болот.